Марал радиосунун балдарга арналган Учурдун балдары уктуруусу. Мезгил көйгөйү, учур талабы, бала тарбиялоо ыкмалары, келечегине балта чабылган балалык, дем күч жана мотивация. Учурдун балдарына багытталган темада кызыктуу маектер, адистердин пикирлери, ата-энелер үчүн пайдалуу кеңештер, түрдүү көз караштардын аянтчасы. Учурдун балдары уктуруусунда. Мигрант болуп эмнеге кетип жыргаганынан кетпейли. Психологиялык жардам көрсөтүлдү. Ал ошол оор турмуштук кырдаалдан же болбосо жана психологиялык жактан жабыркаган. Жанагынча 87 000 бала деген бул бир шаар деген түшүнсөк болот да. Бул учурдагы проблема болуп, ушул ата-энеси башка жакка чет өлкөгө чыгып баратканда балдарын камкорсуз калтыргандыгы. Бул биздин коомчулукка кийин бир терс таасирин тийгизчү жагдайларга алып келип жаткан шарттар. Балдар кодексинде атайын мигранттардын балдары деген түшүнүк жок. Сөзсүз түрдө психологиялык травманы алат. Бул эң негизгиси. Мигрант деген түшүнүк деле жок болчу. Анткени мындай азыркы учурдагыдай мигранттар тыш жакка көп чыкчу эмес. Кыргызстан эгемендик алгандан бери иш издеп жер кезген эмгек мигранттарыбыздын саны көбөйүүдө. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча, Кыргызстандагы ар бир 4-чү үй бүлөдө кеминде бир эмгек мигранты бар. Ал эми алардын балдары өзүнчө бир катмарга айланган. Туугандардын кароосуна калтырылган мигранттардын балдары зомбулукка жана катаал мамилеге кабылып жатканы массалык маалымат каражаттарында байма-бай жарыяланып келет. Ал эми психологдордун айтымында ата-энесин узак вакыт көрбөгөн бала психологиялык жана социалдык көйгөйлөргө туш болот. Чет жакта жүргөн мекендештерибиздин балдарынын бүгүнкү күндөгү абалы, алар туш болгон кыйынчылыктар жана аларга кандай жардам бере алабыз? Ушул жана башка суроолорго бүгүнкү учурдун балдары берүүсүндө жооп издейбиз. Аны мен Айдина Маматисаева алып барам. Саламатсыздарбы? Студиябызда конокто Акыйкатчы аппаратынын жетекчиси Аскат Азарбеков туугандарында жана бөтөн адамдын колунда калган балдарга барып, жеринен иликтөө жүргүзүп, көп учурларда жеке көзөмөлүн алып келет. Ошондой эле эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин үй бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо бөлүмүнүн балдар адиси Анипа Исабекова ата-энеси алыста болгон балдардын укугун коргоп, алар менен жакындан иштешип келет. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Ушул жылдын июль айында өткөн маалымат жыйынында эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев 80 000 чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн кыргызстандыктардын балдары аныкталганын айткан болчу. Социалдык мекемелерде камкорлукка алынган балдарга жана чоңдорго камкорлукту күчөтүү максатында Кыргыз Республикасынын президенттин жарлыгына ылайык 1-январдан тамак ашка бөлүнгөн акча каражаты 100% көбөйтүлдү. Оор кырдаалга абалган үй бүлөлөрдү жана балдарды колдоо министрликтин ишинин артыкчылыктуу багыты. Эмгек мигранттардын балдарын аныктоо жана үй бүлөлүк зомбулук жана балдарга карата зомбулуктун алдын алуу максатында министрлик 2021-жылы 476 миңден ашык үймө-үй кыдыруу жүргүзгөн. Жакындарында калган 100 миңден ашык мигранттардын балдары аныкталган. Алардын ичинде 80 миңге жакын баланын ата-энеси өлкөдөн чыгып кеткен. Баардык балдар көзөмөлгө алынды. 2021-жылы министрлик Кыргызстанга чет өлкөдөн 105 баланы алып келген. Анын ичинде Ирактын түрмөлөрүндөгү 79 баланы кайтарган. Бул балдар туугандарына берилген. Балдардын укуктарын сактоо, балдарга өспүрүмдөргө жана алардын ата-энелерине психологиялык жардам көрсөтүү максатында министрликтин алдында балдар үчүн ишеним телефон 111 кыска номери менен атайын борбору иштеп жатат. 2022-жылдын 6 айында ишеним телефонуна 45 029 кайрылуу болгон. Анын ичинде максаттуу 1256 кайрылуу болгон. Анын ичинде балдар тарабынан 304, чоңдор 952. Ар бир кайрылуу боюнча адистер тарабынан ыкчам жана эффективдүү жардам берилди.
Чет жерде жүргөн мекендештерибиздин балдарынын абалы азыркы учурда кандай? Саламатсыздарбы? Мен биринчиден негизи эле бул эмгек мигранттардын балдарын биз экиге бөлөбүз. Бул тышкы мигранттын балдары, ички мигранттын балдары. Азыркы күндө жалпы республика боюнча 87.426 бала бул жалпы ички мигрант жана сырткы мигранттардын балдары болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндөгү эң биздин көйгөйлүү маселе бул ошол ата-энеси чет өлкөгө кетип жатканда балдарын камкордуусуз калтырып кеткен учур аябай көп кездешет. Анткени Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексине жана балдар кодексине ылайык балдардын мыйзамдуу өкүлдөрү бул биринчи учурда атасы жана энеси болуп эсептелинет. Эгерде ата-энеси жок учурда же болбосо алар алыс жерде жүргөндө же болбосо алар кайтыш болуп калганда аларга официалдуу түрдө биз камкорчуга буйрук чыгарып беришибиз керек, же болбосо сот аркылуу камкорчуга өтөт да. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Бул ата-эненин баардык укуктары, милдеттери автоматтык түрдө ошол ата-энелик милдетти аткаруучу камкорчунун кызматына өтөт. Ошол ата-энесинин аткарган жумуштарын ошондой эле ага камкорчу болгондо гана ошол ата-энесинин укуктары, милдеттери түзмө-түз өтөт. Андан тышкары бул камкорчу эки жол менен жүргүзүлөт. Биринчиден биздин райондук социалдык башкармалыктарыбыз тарабынан 6 айга бул убактылуу буйрук менен чыгарып берилет. Анын милдетин аткаруучу болуп, ата-энеси ишеним кат таштап кетет же болбосо өзүнүн өкүлдөрүн биздин социалдык башкармалыктарга алып келип, ошол жерден кагаз түрүндө документтештирип өткөрүп берет балдарын. Ал эми экинчиси болсо 18 жашка чейин бул сот аркылуу өтөт. Значит, соттон буйрук чыгат, соттун чечими менен бала 18 жашка чейин камкорчу болуп, ошол атасынын же болбосо апасы тарабынан туугандарына өткөрүлүп берилет. Бул соттун чечими 18 жашка чейин күчүнө кирди деп эсептелинет. Ошондой эле эгер бала зордук зомбулукка кабылган болсо, зордук зомбулуктун өзүңүз билгендей 3 түрү бар. Бул физикалык, сексуалдык жана психологиялык. Азыркы күндө ошол физикалык, ушул негизи эле зордук зомбулуктун 3 түрүнө кабылган мигранттын балдары менен, бир гана мигранттын балдары эмес, негизи эле ошол зордук зомбулукка кабылган балдар менен биздин райондук социалдык башкармалыктарыбыз Кыргыз Республикасынын токтом менен бекитилип берген 391 токтом бар. Ошонун негизинде балдар менен жеке иштөө план түзөт. Жеке иштөө планында биз мыйзамга ылайык балага ар тараптуу жардамды көрсөтөбүз. Ал жерге биринчиден кетет юридикалык жардам, социалдык жардам, медициналык жардам жана психологиялык жардам. Биринчи топто, экинчи топто, үчүнчү топто. Биринчи топто бизге келгендеги баланын абалы кандай болчу, экинчи топто биз план менен иштеп жатканда абалы кандай болду, анан үчүнчүсүндө биз ошол планды бекитип жаbaтканда баланын абалы ошол психологиялык жактан же болбосо физикалык жактан жабыркаган баланын ошол биз оор турмуштук кырдаалдан чыктыбы деген жыйынтыктын негизинде чыгарабыз да. Ага 3 айлык мөөнөт коюлат, 6 айлык мөөнөт коюлат. Бир жумада мисалы үчүн 3 жолу психологко сеанска барат. Ал психолог менен өз алдынча сүйлөшүлөт, убактылары, күндөрү бардыгы. Анан эгер баланын кабылуусу болсо, ошол камкорчу болуп калган киши кошо кирет же болбосо биздин социалдык коргоо башкармалыктарыбыздан бир өкүлүбүз балдар менен иштөө боюнча адис кошо кирет же болбосо бала жалгыз психологдун жардамы менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Биз тараптан негизги берилүүчү жардам ушулар. Бул мындайча айтканда жалпысынан көрсөтүлгөн жардамда. Ал эми юридикалык деген болсо, мисалы үчүн сизге жаңы эле айттым, балдарды таштап кетип атканда биздин эң негизги көйгөйлүү биздин азыркы учурдагы проблема болуп, ушул ата-энеси башка жакка чет өлкөгө чыгып баратканда балдарын камкорсуз калтыргандыгы. Ал эч кандай документтери жок, официалдуу түрдө эмес, мындай эле буюм катары эле чоң эне чоң атасына же болбосо тайэнесине калтырган учурларда биз үчүн ушул аябай оор. Анткени биз камкорчулукка өткөзүп берип атканда апасынын ишеним кат керек же болбосо апасынын макулдугу керек. Апасы тараптан туугандары болуп, атасы тараптан туугандары болуп, бирок баары бир ата-энесинин макулдугу менен биз өткөрүп беришибиз керек. Документалдуу да, бул мыйзамда көрсөтүлгөн ошондой. Ал эми азыркы учурда өзүңүз көрүп тургандай ата-энелик укуктарды, милдеттерди өздөрү сезбегендигине, билбегендигине байланыштуу азыркы учурда ошондой документтери жок балдарды кароосуз таштап кеткен ата-энелердин азыркы күндө ушул
укуктарын, милдеттерин кароо аябай эң көйгөйлүү болуп эсептелинет да. Былтыр өлкөгө чет жактан 540 кыргызстандыктын сөөгү алып келинген экен. Негизи алардын балдары өзүнчө каралабы же ушу чет жакта каза болгон ата энесинин балдары, мигранттардын балдары менен кандай иштер алып барылат? 1,63 миллиондун тегерегинде расмий түрдө Кыргызстандын эмгекке жарамдуу жарандарыбыз Россия Федерациясында эмгектенип мигрант болуп жүрүшөт. Кыргызстанда 2 миллионго жакын бала бар. Анын ичинде мына миллиондун ар жак бер жагы менен пенсионерлер бар. Демек мындайча айтканда эмгекке жарамдуулардын жарымы тышкы чет өлкөлөрдө жүрөт. Эмгекке жарамдуулар деген булар кимдер? Булар ошол эле ата эне курагындагы жаштар, балдары барлар да. Жана ошо 87 миң ошо 22 жыл жарым жылдыгына карата 87 миңден ашуун бала бар деп расмий маалымат берип атат. Бирок бул чындыкка далбы келбеген маалымат. Реалдуу көрсөткүчтөр мындан көп. Буну ачык айтышыбыз керек, бунун үстүнөн иш алып барышыбыз керек. Кандай иштер алып барылыш керек? Туура азыр мынакей балдар менен иштөө комиссияларын айтып атышат. Жергиликтүү бийлик органдардын өтө чоң таасири болуш керек да бул жерде иштөөдөчү. Жалгыз эле министрликке жүктөп коюп, жоопкерчилик министрликтен талап кылуудагы мындан биз алыспыз да. Бирок баардыгыбыз коомчулук менен биргеликте айрыкча мына жергиликтүү бийлик органдарын тийиштүү алгоритмдерди иштеп чыгып, ошол алгоритмдер аркылуу биз талап кылышыбыз керек. Бул чоң көйгөйлөрдүн чечүү жолдору кандай? Мурун билесиздер, интернат деген түшүнүктөр бар болчу. Мисалы айылда чабан болгондордун, алыска кеткендердин балдары атайын тийиштүү бир социалдык мекемеде окуп, тарбия алып, ошол жерден өсүп чоңоюп, мынакей жакшынакай жарандар өсүп чоңойду да. Туура психологиялык жактан, туура ошо ата энесинин мээрими жок болгон жагынан көйгөйлөр боло берет. Бул баланын эс тутумунда кала берет. Бирок жок дегенде азыр ушундай бир сунуштарды киргизип жатабыз. Ушу социалдык мекемелерди атайын ушу мигранттардын балдарын жанагы бөтөн эле кишиге таштап кеткен учурлар болуп атат азыркы учурдачы. Чоң ата чоң энеси жок болуп калса, жакын туугандар жок болуп калса, бөтөн эле бир кошуна колоңуна таштап сүйлөшүп карап турсун. Булар силердин оокаттарыңарга жардам берет же балаңызды карап турат. Мынакей өзүңүздөр билесиздер. Россияга чейин тууган балдарын караганга кичинекей кызыбызды жөнөтүп атат. Менин баламды карап берсин депчи. Так эле ошондой көйгөйлөр Кыргызстандын ичинде да абдан көп. Бул көйгөйлөрдү жок дегенде ошондой таштай турган кишилер жок. Биз туура түшүнүп атабыз. Мигрант болуп эмне кетти? Жыргаганынан кетпейли. Ошол жерден бир айлык таап жок дегенде үй бүлөсүн багайын, ошо баласын бутуна тургузайын деп кетип атат. Бирок анын аркасы менен жанагынча 87 миң бала деген бул бир шаар деген түшүнсөк болот да. Бул биздин коомчулукка кийин бир терс таасирин тийгизчү жагдайларга алып келип жаткан шарттар. Ошого эле баягы далил катары айтып кетейин. Мисалы мына 2018, 2019, 2021 жылдардагы орто болжол менен статистиканы ала турган болсок, бир 400 баланын үстүнөн ошол жана 3 түрдүү зорлук зомбулукка, тиги мыйзам бузууларга алып келген 400 балага ушундай бир зорлук зомбулуктар жылына болот экен да. Ал эми кайра эле ошол балдар, чоңоюп калган балдар, мигрант балдары тарабынан кылып жаткан кылмыштардын саны да бир 500-600-дун тегереги болот экен. Жогоруда белгилеп кеткендей, мисалы балдар жакынкы туугандарына калтырылганда, чоң апасы болобу, тайнеси болобу, жакынкы туугандарына калтырылганда кандай психологиялык абалы кандай алардын? Анан алар көбүнчө кандай кыйынчылыктарга туш болушат? Туура айттыңыздар, ошол психологиялык жактан көбүнчөсү өткөрүү жашы деп коет го, переходный возраст, ошол убакта аябай татаал иштеген, анткени аларда өздөрүнүн суроо талабы болот. Мисалы үчүн ошол эле мектепте окуп жатканда мен моуну кийишим керек, мен моуну ичишим керек, же болбосо мен моундай телефон колдонушум керек деген. Үймө үй кыдырганда кандай кыйынчылыктар болуп атты? Ал жерде тандалбайт, могу мигранттын баласы, могу жөнөкөй үй бүлө деп ал жерде үймө үй кыдырылат да. Ошол үймө үй кыдырганда биз негизги максат бул бала кандай шартта жашап атат, оор турмуштук кырдаалдабы,
же болбосо ата энеси тарабынан, туугандары тарабынан зордук зомбулук болгон жокпу деген максатта иш жүргүзүлөт да. Оор турмуштук кырдаал дегенде эмнелер эске алынат? Оор турмуштук кырдаал дегенде бул ошол мигранттардын балдары, мектепке барбай калган балдар, документи жок балдар, жанагы зордук зомбулуктун 3 түрүнө кабылган балдар кирет. Ошондой эле жанагы эрте иштеп баштаган балдар кирет. Детский труд деп коебуз. Балдар боюнча ошол иштөө дейбиз. Кичине кошумчалап кетейинчи. Абдан чынында жакшы иштер алып барылып жатат да бул тармакта. Бирок мынакей өзүңүздөр билесиздер, 2 жашар баланы сокулуктан ортокмокко алып, азыр ал биздин ошо көзөмөлдө турат азыркы учурга чейин. Ошол бала бар жок экени, кандай документ жок экени, барбы жокпу, ошол учурда жана катталгандан кийин, ызы чуу чыккандан кийин көтөрүлүп баштады, мисалы да. Андан сырткары мынакей көлдө ушундай эле маселелер чыгып атат. Көп жерлерде бул балким ошол жерлердеги кызматкерлердин сабатсыздыгынан, тийиштүү өзүнүн ишин алып барбагандыгынан абдан көп жагдайлар чыгып жатат. Жумушка иштетип тоого кетирип коюшкан, мисалы балдар бар. Тоодо чабан болуп жүрүшөт, эч жерди каттаган менен окуган эмес. Андай да балдар бар. Мынакей Жалал Абадта мына жакында эле дагы 2 бала чыкты. Эч бир документ жок, окуган эмес. Уже 6-класстын курагында экен. Эми кайра 1-класстан окуйбу же өзүнчө программалар тийиштүү мынакей азыр айтып берет толуктап. Ошондой иштерди алып барышыбыз керек да. Бирок тилекке каршы жакшы иштердин ушу бузуп аткан жерлер дагы абдан көп болуп атат. Анткени үчүн фактылар байма-бай мына интернеттен дагы, расмий булактардан дагы, жана биз өзүбүз мынакей жакын арада дагы мындай өзүбүз бир мониторинг жүргүздүк. Дордой, Кош базарларды кыдырдык. Жаш чет элек өспүрүм балдарды, эми аттарын атаганга болгон жок, ошол жерде аларды суранышты. Өзүбүздүн статистикалык маалыматтар үчүн жана ошо абалды өзгөртүүгө бир аракеттерибиз жумшаш үчүн ушундай мониторингдер жүргүзүлдү. Ошол жерде дагы эч бир окубаган, иштеп жаткан, жалпы маалымат айтып коеюн, 50-гө чукул бала мына Дордойдон эле чыкты. Так кандай көйгөйлөргө туш болушат, мындай санап бере аласызбы? Негизги көйгөйлөр? Эми бул 5 негизги чоң көйгөй бар. Ушу жана психологиялык деген бул калган учурдан баштап ата энеси жок, башка бирөөнүн үй бүлөсүндө же болбосо ошол калган жеринде сөзсүз түрдө психологиялык травманы алат. Бул эң негизгиси. Экинчиси ошол эле психологиялык травманын аркасында жана сексуалдык кыдык көрсөтүү. Бул анткени үчүн башка бирөөнүн баласы экен деп айрыкча кыздарга ушундай болуп атат. Үчүнчүсү зордук зомбулук. Төртүнчүсү бул балдарды мыйзамсыз иштетүү. Анткени үчүн билесиздер, балдар баягы курагына жеткенче иштегенге мүмкүн эмес. Мүмкүн учурлар аныкталган, бирок ата энесинин уруксаты менен, тийиштүү убактысы менен, тийиштүү жумушта, тайын шарттары менен да. Бул ошо 14-16 жаштагы балдарга да. Анан негизги көйгөй ошо дагы бир ошо азыркы учурда ошо аныкталып чыгып атат. Булар калгандан кийин кароосуз калып атат. Мына ушул негизги чоң 5 көйгөй ушу биздин баамыбызда чыгып аткан көйгөйлөр ушулар. Ушу мигранттардын Кыргызстанда калган балдарынын укугун коргоо үчүн кандай чараларды көрүш керек деп эсептейсиз? Азыркы биринчи негизги максат бул так санын аныктап чыгышыбыз керек. Азыркы берип аткан маалыматтарга күмөн санатып атат. Анткени үчүн жана жогоруда айтып өттүм кандай көйгөйлөр бар экен. Бул биринчиси так сан. Экинчиси социалдык жанагы буга чейин да атап өттүм, социалдык тийиштүү мекемелерди ачып берүү, бул интернаттарды. Ал интернаттар акы төлөмө кызматтары аркылуу көрсөтүлсө да болот. Баласын таштап кетет, айына мынча төлөп берем. Демек, мамлекет тийиштүү адистер менен, балким жеке бир өнөктөштөр менен, психологдор менен бардык окуу шарттарын, абалдарын, шарттарын түзүп берүү менен тийиштүү мекемелерди ачып берүү. Албетте ата энеси, чоң ата чоң энеси болгон, жакшы бардар, жакшы үй бүлө болсо, мисалы чет өлкөгө чыгып кетет, ал жерлерге баягы мүмкүнчүлүгүн, калтыруу мүмкүнчүлүгүн чекке какпаш керек. Бирок ошентсе дагы бул тармакта да иш алып барылыш керек. Үчүнчү маселе
сөзсүз түрдө мынакей социалдык кызматкерлерди жана психологиялык жардам көрсөтүүчү тийиштүү психологдорду сандарын көбөйтүү, анан тийиштүү ошо жергиликтүү бийлик органдарынын иш алып баруучу алгоритмдерин иштеп чыгуу. Мындан сырткары кандай ата энеси жаман жакшы болбосун, ата энесинин өткөн жакшы мээрим берчү иши жок. Кандай эмне болбосун ата энесине качкандар да бар. Ата энеси ичип атса дагы, кандай кылып атса дагы ата энесин барып карап, бул эми бул баягы жазылбаган мыйзам экен. Муну түшүнүү менен дагы ошол талаптарга ылайыктуу иштерди алып барышыбыз керек экен да. Ошо ата энеси менен да иштеш керек экен. Ата энесин оңдоо жолуна, түзөө жолуна бул чынында бул комплекстүү иштерди алып баруу керек да. Балким эми ошого жараша проект иштеп чыгабызбы, же болбосо жаңы иш чаралар программа киргизебизби, же болбосо ошол мигранттардын тышка чыгышынын алдын алуу өзүбүздүн мамлекетибизде ошол жумуш ордун түзүш керек, ошону караш керек да азыркы учурдачы. Анткени биз өзүбүздүн жарандарыбызды чет жакка чыккандан сактап калышыбыз керек. Өзүбүздүн мамлекетибизде, өзүбүздүн жергибизде иш алып балдар менен жанында жүргөн бул азыркы заман талабына жооп берген эң жакшы нерсе деп ойлойм. Берүүбүздүн убактысы соңуна чыгып калды. Сиздер бүгүн биздин убакытты алып келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу угармандар жана көрүүчүлөр, биз бүгүнкү Учурдун балдары программасында чет жакта жүргөн мекендештерибиздин балдарынын укуктары, алар туш болгон кыйынчылыктар, алардын бүгүнкү абалы жана ушул көйгөйдүн чечүүнүн жолдорун талкууладык. Эфирди мен Айдина Маматисаева алып бардым. Ал эми студиябызда конокто Акыйкатчы аппаратынын жетекчиси Аскат Азарбеков жана Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин үй бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо бөлүмүнүн балдар адиси Анипа Айсабекова болду. Биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирде көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.